обращения направлены, но процесс рассмотрения фактов мародерства тоже. Конечно, должна гарантировать достаточность жилья каждому гражданину. Кыргызстандын жеке дубалының рахмат айтам. Ушу 6-ай болот өтө 29-числа күнү 6 айдан бери биз жүрөбүз, элдин жардамы менен. Элге айланса болот экен. Бир күн бизди ачка калтырбады, бир күн төшөкпүз калтырбады. Августта 3 айдан бери строительдерди өзүбүз багып атабыз. А енді біз оны администрацияға бір жерге кесеп айтады. Көмөштү берген біз жей бергиле. Садыр Жапаров 100 000 акча берген, эмерек ал дегенде. 100 000 акчаны біз эмерек алабызбы, же строительге эт алабызбы, картошка, пияз алабызбы. Бардыгы эле ошол иштегенде бардыгы ушу Садыр Жапаровдун акчасын пешенесине пеш кылып алып барат. 100 000 акча бергенбиз, эмерек алгыла дейт. Июндун аягына чейин уже четинен киргизе баштайбыз. Четинен киргизе баштайбыз. Keçe күнү saat 1'de ушу администрациядан 2-3 адам барып, срочный түрдө биздин Көктерек айылынын үйлөрүнө ачтык. Үйүңөргө кирип жашай бергиле деди. Бирок Көктерек айылынын үйлөрү ал законный бүт элек. Кээ-бирлеринин отоплениялары жок, столба күйүп кеткен столбалар жок. Себепчиси бул үйдүн экенин бардыгыбызга маалым. Адам баласы Аксайдын тургуну. Үйдүн бүткөнүгө 2 жума болду. Көчүп кирдик. Киргенде аба жакшы айланбай турушат да, менин кызымчы. Мындай воздух жетпеди да, вентиляция жок окшойт. Жок, ошону жакшылап көзөмөл кылып. Биздин ууларды табашыбызга сиздер кепилдик бересиздерби? Жок, кепилдик бересиздерби? Негизи мен сарсыган жыткан кала берейин. Жок, токтоп туруңуз, сиз мени билбейсиңиз? Сарсыган жыткан биз менен көнөбүз. Просто бизди отравление кылып атат. Башыбыз айланып атат, кусуп атабыз. Айнек эшикти ачып койсок, кадимкидей дем алабыз. Айнек эшикти жаптык. Жарым сааттан кийин биз ошону барып көрүңүздөр дагы. Анан кийин биз үйгө көчүрсөңүздөр сиздер. Могу келаткан 10 жылда Кудай буйрса, Баткенди болуп көрбөгөндөй кылып туруп өнүп турганга аракет. Баткен мөрөдүн ортосунда Бұл заманбап 21-ші ғасырдағы технология менен курулуп аткан үйлөр бар. Мен жана айтып атам, отоплениясы жок болчу, бул негизи кондиционер менен жайына муздатат, кышында жылытат болчу. Сиздерге ошол өзүбүздүн баягы менталитетти кырдаалды эске алып туруп ошол кыргызча неме кылып берип атабыз. Печкабыз жылытсын. Мен биринчи этабын буйрса бүтөбүз дедим. Экинчиси кайра ушул маселелер чечилет. Кетилген чыгымдар боюнча. Атайын катты бергенбиз, чуркап атабыз, колдон келген аракет. Эми бул буга чейин, жаңдалга чейин ким кандай иш кылып, кай жакта каражат таап аткан, ал бир маселе. Эми азыр баарын эле чечпейсиңер, бербейсиңер дегенден кичине алсыраак болуңуздар. Биз колдон келген аракетти кылып атабыз. Кандай шарт менен киргизиш керек эле. Биринчиден бул ошол жанагы акт прямой передача болуш керек эле. Же болбосо ошол подрядчик кепилденген ошол жанагы архитектурный немеге ылайык ошону өткөзүп көрсөтүп берип, анан кийин ошо элдер өзүлөрү ооба ушундай жооп берет, талапка жооп берет, өзүлөрүнүн снибине жооп, снибке, Кыргызстан снибине жооп берет деп, анан кийин архитектура кабыл алгандан кийин, анан кийин элдер киришиш керек эле да. Тилекке каршы азыр элдер акты жок эле, ошол комиссия жок эле, комиссиянын кабыл алуусу жок эле, жарандарды киргизген. Ошол суроо боюнча бүгүн талкуу болду, кызуу талкуу болуп, азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, архитектуранын өкүлү айтып атат, ошол комиссия түзүлөт, комиссияга жарандар кирсе болот, андан кийин ошол комиссия подрядчик менен ошо үйлөрдү көрүп, канчалык деңгээлде ошол талапка жооп берет.